Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан бир жакшылы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Өзүбүздүн өлкөбүздү сопсонун кылып, өнүктүрүп, гүлдөткөнгө бир жакшы шарт түзүлүп атат. Бул информационный технологиялардын шарты. Себеби бүгүнкү күндө интернет Кыргызстандын баарында бар, жерлердин баарында бар. Ар бир адамдын момундай чөнтөгүндө смартфону жүрөт. Биз ушул смартфондун кнопкасын басып коюп, канча акча бир счеттон экинчи счетко которсок болот, которуп жүрөбүз. Эмне үчүн биз ушул шартты пайдаланып, кандай бир мыйзам долбооруна же саясий, экономикалык чечимге өзүбүз ар бир жаран өзүнүн укугун пайдаланып, өзүнүн телефонундагы кнопкасын басып, добуш бере албайт экен. Бере алат албетте. Ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бүгүнкү күндө бар. Ошону биз пайдаланып, электрондук курултай кылып койсок болот. Түздөн түз демократия. Эч кандай ортомчулар жок эле, эч кандай депутаттардын кереги жок болуп калат эле. Себеби жогорку кеңеш анда 3,5 миллион жарандырыбызды баарын камтып калат эле. Ар бир жараныбыз депутат болот эле. Ошондо 120 депутатты эркелетип багып кереги жок. 10 миллион, жылына 10 миллион доллар акчабыз бюджетте сакталып калат эле. Ошондо 120 кресло жок болсо, анда ошол креслоны талашып, өлкөбүздү эч ким интригага да батырбайт эле. 5 жыл сайын эч кандай төңкөрүш болбойт эле. Себеби 120 кресло жок болсо, анда ал үчүн күрөшүп да эч кимге кереги жок болуп калат эле. Андан тышкары ушундай система түзүп койсок, анда өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп кетет эле. Себеби коррупция жок болот. 120 адам ошол жерден, жогорку кеңештен отуруп алып, өз жеке кызыкчылыгын коргоп, коррупцияга өлкөбүздү батырып салып атышат. 120 депутат жок болсо, ар бирөөбүз өлкөбүздүн тагдырын өзү чечсе, анда эч кандай коррупцияга да жол болбойт эле. Ошон үчүн, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарды чакырат элем. Ушул идеяны колдоп, ушул жаңы 21 кылымдык системага өтүп, өлкөбүздү сактап, өнүктүрүп, гүлдөтүп алалы. Урпактарга сактап, ушундай татынакай өлкөнү берели. Ага толук бойдон бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул системага өтүш үчүн техникалык жагынан мүмкүнчүлүктөрдүн баары Кыргызстанда бар. Ушул системаны түзүп туруп, блокчейн системага кошуш үчүн биздин адистерибиз санап көрүштү, 20 000 сом эле каражат керек экен. Азыркы күндө шайлоо болсо, бул өтө кымбат. Канча бюллетендерди чыгарыш керек, канча транспортный расходдор болот, канча организационный расходдор. Ошон үчүн азыркы шайлоого миллиондогон каражаттарыбыз кетип атат. Ушул системага өтсөк, анда шайлообуз ошо биз өзүбүз добуш берген маалында 20 000 сом эле кетет экен. Мен муну ойлоп чыккан жерим жок. Муну дүйнөлүк илимпоздор 20-30 жыл мурун адамзат ушул багытка баратат деп жазып келатышат. Алгачкы өлкөлөр, мисалы Исландия, Эстония, Швейцария ушул багытка жол салып, азыр этап менен бара-бара ушул системага өтүшөт.
Аларда эмне үчүн этап менен баратышат? Себеби алардын мурунку мамлекеттик система, эски система дагы эле жакшы эле соп-сонун иштеп атат. Аларга түздөн түз өтүп кетүү жаңы системага эч кандай зарылчылыгы жок. Бизде болсо мурунку эски мамлекеттик система такыр эле талкаланып бүттү. Коррупцияга үстүнөн аягына чейин батып, чирип бүттү. Ошон үчүн биз жаңы системага күтпөй эле, этап менен барбай эле түз дароо эски системадан баш тартып, жаңы системага, санариптик демократияга, санариптик курултайга дароо эле өтүп кетсек болот.